эстраданы тандадыңыз? Эстраданы тандадым. Мен негизи эле өзүм эле эстрадага жакын болчумун, мында операдан келечегимди көрчү эмесмин да. Эстрада, өзүм эстрада ырдап жүргөндөн ошол Гринкейвде окуп жүргөн кездерде кафелерде ырдап жүрдүм. Кабактар. Кабактарда. Кабачниктер деп коет го. Фирмаштар коет бизде. Европаке полностью баардык эмелерден башталган ушу кабактар жайында. Негизи кабак дагы по-своему мындай жакшы мектеп да. Анткени ал жактан башка мисалы училищадан чисто ошол правиласын үйрөнсөң, ырдаштын ар жак бер жагын нотаны үйрөнсөң, кабакта мисалы минусовканы коюп алып кечки саат 7-8 жумушка келесиң да, ошол бойдон 11-12 чейин ырдайсың да. Живой голос. Өзүңдү жакшы тарбиялайсың, бирке микрофон кармап мындай сахнага дагы бирке неме болот. Имитация сыяктуучу.